Тышкы саясаттагы түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Бүгүн жогорку кеңеште жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алуу иш-чарасы болуп, анын алкагында президент тышкы саясаттагы абал тууралуу да сөз козгоду. Ал коңшулар менен мамилени түздөп, алардын ишенимин бекемдөө аракетине президенттик ишинин алгачкы 1 жылы кеткенин маалымдады. Буга чейин эч жер айткан эмес элем, бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Мен мамлекет баштыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Кайсы өлкөгө барбайын, чечилбей келаткан майда жана ири маселе күмөнү саноо турду. Мамлекеттин улуттук кызыкчылыгына доо кетирбей, ошол учурда алыскы жана жакынкы нөктөштөрдүн ишенимине татыктуу болуу максатында таза ниет менен кадам жасап, мамиле түзүүгө болгон аракетимди жумшадым. Ошентип Сооронбай Жээнбеков өлкөнү башкарып турган 3 жыл аралыгында улуттук кызыкчылыктарга таянган жаңы прагматикалык тышкы саясат бир нукка салынганын мамлекет башчысы өзү белгиледи. Союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр менен алака бекемделип, Батыш Европа жана Араб өлкөлөрү менен болгон мамилелер жаңы деңгээлге чыкты дейт. Ал эми чечилбеген чек ара маселесичи? Азырынча чек ара маселеси өзгөчө тажик багытында татаал бойдон калууда. Казак боордошторубуз менен Евразесте чогуу болсок да айрым көйгөйлөр чыгып жатат. Бул элдин нааразылыгын жаратып келаткан маселелер. Түшүнүп турам, элибиз ыкчам чечүүнү талап кылат. Бирок бул маселелер бир тараптуу эмес, коңшулардын катышуусу менен чечилет. Албетте, бул маселелерди чечип, жагдайды ордуна коюу канчалык олуттук жана татаал экенин сиздер жакшы билесиздер. Ошол учурда бул иш куру кыйкырыкты эмес, кылдаттыкты талап кыларын эсибизден чыгарбайлы. Президент катары бул маселелерди дайыма көкүрөгүндө түйүп келгенин айткан Жээнбеков сүйлөшүүлөр дайыма болуп жатканын, тилекке каршы ар дайым эле биз ойлогондой жыйынтык болбойт экен дейт.